жолу Ош шаарына келип конуп, мына ушул жерден маанилүү иш-чара башталды. Оштун жаңы мэри өлкө башчыдан өздүк майрамы менен куттуктап 100 жыл өмүр сүрүңүз деп алкарын күтпөсө керек. А бирок Оштун астанасында 100 жылга тете иш башталды. Тагыраагы Ош эл аралык аэропортуна жаңы аэробекет комплекси курулат. Проекттин өзү жасап атабыз. Министрлик жасап атат. Келет бекен? Келет. Жасаса болот бекен? Сандык бул биздин учуп конуу тилкебиз, могу действующий азыркы серими жашыл жерлерди биз алып атабыз. Ошондо общий кент 61 гектар жер алып атабыз. Бул жерде могу жаңы стоянкаларды коюлат. Ошондо 24 стоянка биз стоянка. Бул жерде мурун самолеттер учуп келип, бейиктен разворот болуп, кайра бул жерге келгенче убакыт кетчү. Азыр болсо могуну биз эмки жылы азыр долбоор жазып атабыз. Эмки жылы могу жашыл менен турганда жерлерди жасайбыз дагы. Ошондо самолет конор менен эле бияктан чыгып кетип атат. Бияктан эки самолет бош болуп калат. Бул масштабдуу долбоор Кыргызстандын түштүгүндөгү авиация инфраструктурасын өнүктүрүүдө маанилүү кадам. Жылына 5 миллиондон ашык жүргүнчүнү тейлеп, 2 кабат жер төлөсү, заманбап каттоо жайлары, фудкорт, эс алуу зоналары, автоматташтырылган 650 орундуу унаа токтотуучу жай бар аэробекеттин аянты 25.443 чарчы метрди түзөт. Бүгүнкү күндө мына ушундай болуп, аба ырайы бузулуп, туман каптаса, Бишкектен да, Оштон да, Ош аэропортубуздан дагы учактар уча албай калып жатканын жакшы билесиздер. Кудай буйрса, быйылдан баштап Бишкекте дагы, Ошто дагы учуп конуу тилкелеринде оңдоо иштери жүрөт. 27-жылдан баштап туман деген көйгөй болбойт. Учуп конуу тилкелерин эң жогорку категорияга жеткизебиз. Кандай гана аба ырайы болбосун, учактар уча берет, коно берет. Ош эл аралык аэропорту Кыргызстандагы жүргүнчүлөрдүн агымы боюнча 2-орунда турган ири аэропорт жана жалпы Фергана өрөөнүнүн негизги транспорт түйүндөрүнүн бири. Борбор Азия көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жакынкы чыгыш өлкөлөрү жана башка региондордун ортосундагы маанилүү байланышты камсыз кылган аэропортко жаңы аэробекеттин курулушунун мааниси чоң. Президент Жапаров учурдагы аэропорту модернизациялоонун зарылдыгын ырастады. 1974-жылы курулган аба майдан жүргүнчүлөрдүн агымынын, жүктөрдүн жана рейстердин санынын өсүшү менен заман талабына толук жооп бербей калган. Мисалга алсак, 2021-2024 жылдар ичинде аэропортто тээленген ички жана тышкы аба каттамдарында жүргүнчүлөрдүн агымынын туруктуу өсүү динамикасы дээрлик 47%га өскөн. Башкача айтканда, жүргүнчүлөрдүн саны жалпылап айтканда 4 миллиондон 6 миллионго чейин чыгып кетти. Жаңы аэробекет комплекси буйрса аэропорттон саатына 900 жүргүнчүнүн учуп конуусун тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Баса аэробекеттин долбоорун курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги иштеп чыгып, аны мамлекеттик ишкана курмай болду. Долбоорду Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому каржылайт. Мындай кадам ортодогу мурдагыдай тоскоолдуктарды жоюп, иштин ыкчам жылуусуна жол ачат. Бул Кыргызстан аэропорттор акционердик коомунун заказы болду бизге. Бул чоң заказдардын бири 27.000 чарчы метрди түзөт. Долбоорундагы биздин министрлик чийип атат, толугу менен мурункудай жеке компаниялар менен иштебей калды. Андан тышкары дагы курулуш иштерин дагы өзүбүздүн министрликтин алдындагы ишканабыз, Кыргыз курулуш аттуу ишканабыз жумушун алып барат. Муну менен биз эмнени уттук? Биринчиден убакыт утуп атабыз, мурункудай тендер деген системадан жакын арада чыгып атабыз. Ошондой эле мынакей заказдарды мамлекеттик органдар биздин мамлекеттик органдарга акчасын которуп, ошол жактан жумуш жүрүп, пайдасын дагы мамлекет тарабынан алып калып атат деген нерсе пайда болду. Каражатты дагы аябай үнөмдөөгө дагы мүмкүнчүлүк ачылды. Эгер мурун жеке компаниялар кандайдыр бир товарды өзүнчө баалап, өзүнчө кымбаттаса, азыркыда андай нерсе жок болду. Биз сметаны да өзүбүз текшеребиз, өзүбүз курабыз, өзүбүз долбоор беребиз. Ош ири
долбоорлордун ордосу болчудай көрүнөт. Сиздер көрүп жаткан бул шаарча жөн гана макет эмес, реалдуу башталып жаткан кадам. Президент Жапаров Ош Сити IT шаарчасынын курулуш долбоору менен таанышып, анын өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат алды. Өзгөчөлүк жери бул мамлекетте биринчи жолу туннелдик шахта кылып атабыз бул жерде. Бүт баягындай коммуникация, зымдар, трубалар бардыгы жерди астына кирип кетет. Жердин ичинде эч нерсе болбойт. Жаңылык кылып атабыз. Ал категорияны биз Өзбекстан Республикасынан алдык, снептери. Аны киргиздик. Өз бүт технический сооружениянын баары өзүнчө туннельный методдон. Өз обслуживание жеңил болот. Мурункудай көм салбайт, туннель менен ичинен киши басып, техника менен оңдоого мүмкүнчүлүктөр түзөт. Бул биздин алдыбызда турган IT Hub, Osh City IT шаарчасында жалпы ушул жерде 10 миңден ашуун батир курулат. IT шаарча деп аты эле айтып тургандай, бул ишкерлердин ушу IT технология адистеринин бир заманбап ушул хабка айланат десек жаңылышпайбыз. Азыр болсо биз бул жердеги монитордон курулуштары кандай жүрүп жаткандыгын дагы көзөмөлдөп турсак болот экен. Маселен, бул жерде алгачкы пайдубалдар түптөлүп жатканын көрүп жатабыз. Ушул жердеги батирлер ушул долбоор ишке ашкандан кийин мамлекеттик ипотекалык компанияга миңдеген батирлер дагы өткөрүп берилет. IT шаарча соода-экономикалык, маданий-гуманитардык байланыштардын чордонунда дүйнөнүн туш тарабынан агылып кирип чыккан туристтердин сүйүктүү аймагына айланат. Шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу жана ар тараптуу өнүктүрүү Ошту жашоо жана бизнес үчүн кыйла ыңгайлуу кылары шексиз. Ал өзүнө калктын жана бизнестин талаптарына жооп берген заманбап, ыңгайлуу жана жогорку технологиялуу турак жай, социалдык, коммерциялык жана IT объектилердин комплекстүү курулушун камтыйт. Бул масштабтуу долбоорлорду ишке ашыруу маалында жарандардын жашоо шартын жакшыртууга жана курулуш, маалымат технологиялары сыяктуу негизги секторлорду өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Эмгек кылган эл өнүгөт дегендей, курулуш этабында миңдеген жумуш орундары жаралып, бир четинен миграциянын деңгээлинин төмөндөшүнө дагы таасирин берет. IT шаарчасы салынып бүткөндөн кийин турак жай тейлөө жана соода жана кызмат көрсөтүү, билим берүү жана саламаттыкты сактоо IT чөйрөсүндө жумуш орундары дагы уюштурулат. Ошондой эле шаарчадагы турак жайлар, энергия үнөмдөөчү системалар жана жогорку ылдамдыктагы интернет менен жабдалат. Долбоор 3 жылдан 5 жылга чейинки аралыкта ишке ашат. Дал ушул шаардагы заманбап инфраструктуранын бардыгы камтылган экен. Маселен, мынакей мечиттер, бала бакча, мектептер, спорт аянтчалары, спорт комплекстери жана ошондой эле эң негизги бир бөлүгү деп айтсак болот. Жер астындагы унаа токтотуучу жайлар, заманбап бизнес борборлор, соода комплекстери, момундай спорт аянтчалары дерлик заманбап жашоого эмне керек болсо, бардыгы ушул комплексте камтылган. Долбоордун эң маанилүү жери Ош шаарында IT тармагын өнүктүрүү болуп саналат. Технологиялар, санарип чечимдер чөйрөсүндөгү инновациялык компаниялар жана стартаптар үчүн офистик жана коммерциялык аянттар ыңгайлуу шарттарда берилет. Жаштар жаркын келечектин пайдубалы деп бекеринен айтылбаса керек. Дал ушул жерде IT адистерине, стартаптарга жана билимге умтулган жаштарга зор мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул технологиялык бизнести өнүктүрүүгө, ошондой эле IT тармагына жаңы инвесторлорду жана адистерди тартууга жардам берет. Стартаптар менен IT компаниялар үчүн инфратүзүмдү өнүктүрүү, жумушчу орундарын санын көбөйтүүгө, чакан жана орто ишканалардын өсүшүнө өбөлгө болот. Президент бул долбоор Ош шаарынын узак мөөнөттүү туруктуу өнүгүшүн камсыз кыла турган маанилүү кадам болуп саналарын белгилеп, иш-чаранын соңунда Ош шаарынын жана Ош облусунун муктаждыктары үчүн сатып алынган автоунaalар, атайын техникалар менен таанышып, ал эми Ош City IT шаарчасынын курулушу тынымсыз жүрүшү керектиги боюнча тапшырма берди.
калганында көрпе сен көзөмөлгө алып паткаттан түрүп калбасын. Selam asker. Соңку учурда Кыргызстан тышкы саясатта ийгиликтүү иш алып барууда. Бир тууган жана эң ишенимдүү дос болгон Түркия менен атараптуу кызматташтык жаңы деңгээлге чыгып, эки өлкө алака катышы парламенттер аралык кызматташууда да тереңдөдү. Бул аптада президент Садыр Жапаров ынтымак орноту Түркиянын улуу улуттук жыйынынын депутаттары Юсуф Бейезид төрагалык кылган Кыргызстан-Түркия парламенттер аралык достук тобунун мүчөлөрү менен жолугушуп, стратегиялык кызматташуу, парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо боюнча пикир алышты. Өлкөлөрүбүз ортосундагы саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык, илимий, билим берүү жана аскердик техникалык тармактарда байланыштарыбыз күндөн күнгө өнүгүп келүүдө. Муну менен бирге бул сапар эки мамлекеттин парламенттер ортосундагы байланыштарын бирдиктүү ишмердүүлүгүн мындан ары өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деп терең ишенемин. Эске салсак, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 2024 жылдын ноябрь айында Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында эки тараптуу кызматташууну бекемдөөгө багытталган бир катар келишимдерге, меморандумдарга кол коюлган. Жетишилген макулдашууларды жүзөгө ашыруу үчүн президент Садыр Жапаров бул документтерди ратификациялоо процедураларын тездетүү зарылдыгын белгиледи. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши менен Түркиянын улуу улуттук жыйынынын ортосундагы мамилелери динамикалуу өнүгүп жаткандыгы дагы мени кубандырат. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы парламенттер аралык жана партиялар аралык кызматташтыкты мындан ары дагы чыңдоо үчүн үзгүлтүксүз жолугушууларды жана тажрыйба алмашууну жүргүзүп туруу маанилүү деп эсептеймин. Өз кезинде Юсуф Бейезид парламенттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү маанилүү экенин айтып, бир туугандык мамилелерге өзгөчө басым жасаарын белгиледи. Биздин ошол Кыргызстандын элчиси Руслан мырза менен дагы бардык маселелерди көзөмөлдөп турабыз. Саясий болсун, соода тармагында болсун, кызматташтыгыбыз динамикалуу түрдө өнүгүп жатат. Биз буга кубанычтабыз. Сиздин жана урматтуу президентибиз Эрдогандын жетекчилигин менен сиз өзүңүз айткандай дагы ачыла элек турган тараптар болсо, ал жагы да колго алууга аракет кылабыз. Жана эки өлкөнүн ортосундагы сооданын 5 миллиард долларга жеткирүү максатында дагы иш алып барууга даярбыз. 13 февраль президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетовду кабыл алып, аймактык коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу, ошондой эле уюмдун алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери боюнча пикир алышты. Принимая во внимание необходимость укрепления региональной безопасности и стабильности, считаю, что данные направления неразрывно связаны с дальнейшим развитием формата взаимодействия ОДКБ. 2025 жылы уюмга төрагалык кылуучу Кыргызстанга жамааттык коопсуздук уюмунун башкы катчысы Тасмагамбетов уюмдун алкагындагы активдүү позициясы үчүн ыраазычылык билдирип, алдыдагы демилгелер жана жамааттык коопсуздукту чыңдоо боюнча маалымат берди. Жолугушуудан соң баш катчы жамааттык коопсуздук кеңешинин 2024 жылдагы күзгү сессиясынын чечимдеринин ишке ашырылышы тууралуу айтып берди. Надо отметить очень серьезную международную конференцию по кибербезопасности, которая также пройдет в Кыргызстане в июне месяце. И, как сказал президент, он примет участие на этой конференции. В целом мы глубоко убеждены в том, что план председательства Кыргызской республики в Организации договора коллективной безопасности пройдет успешно. Кыргызстан всегда очень ответственно подходит к работе международных организаций, в частности, в Организации договора коллективной безопасности.